Соңку сааттарга алынган кабарлар менен 11 каналынын түз эфиринде мен Айгерим Жаныкул. Кутман күнүңүз менен. Дортмунд шаарында Чемпиондор лигасынын беттешине келаткан Боруссия футбол клубунун автобусунун жанында 3 жолу жардыруу орун алды. Команданын 26 жаштагы коргоочусу жаракат алгандыгы айтылууда. Бул арада дыйкандарга кайрадан насыялар берилип баштады. Быйылкы жылы айыл чарбасын каржылоо 5 долбоору башталып жатат. Бул ирет кандай өзгөртүүлөр бар насыялууда? Акчалар тегиз берилип жатабы? Бир нече мүнөттөн кийин толугураак айтып беребиз. Владимир Путин орус жарандыгын алып, андан соң экстремисттик уюмдарга кошулуп кеткен кишилерди жарандыктан ажыратуу үчүн бийлик мүмкүнчүлүктөрдү таба тургандыгын эскертти. Бул жана башка кабарлар алдыдагы саналуу мүнөттөрдө. Дегенде дүйнө кабарларынан баштасак, Дортмунд шаарында Чемпиондор лигасынын беттешине келаткан футбол клубунун автобусунун жанында 3 жолу жардыруу орун алып, команданын 26 жаштагы коргоочусу Марк Бартра жаракат алды. Дортмунд полициясынын маалыматына караганда жардыруунун себептери аныктала элек. Шаардык полициянын жетекчиси бул командага пландалган кол салуу болду деп билдирди. Тергөөчүлөр жардыруу болгон жерден каттабышы бийликтөө иштеринде текшерилип жатат деди. Автобус 2 жеринен сокку алган деп айтылат. Боруссия клубунун билдирүүсүндө ошондой эле команда Чемпиондор лигасынын Монако командасы менен беттеш үчүн өз стадионун көздөй бараткан. Дортмунд шаарындагы беттеш шаршембиге жылдырылды. Ошондой эле колуна жеңил жаракат алган дагы бир коргоочу Марк Бартра ооруканага жеткирилгендиги айтылууда. Дүйнө кабарларын улантабыз. Бул арада Америка Кошмо Штатынын мамлекеттик катчысы Рекс Тиллерсон кечээ 11 апрелде Москвага келди. Ал мамлекеттик департамент башчысы катары Орусияга алгачкы рет келүүдө. Тиллерсон бүгүн Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров менен жолугуп, Сириядагы абалды талкуулайт. Ал эми күн тартибинде Орусия президенти Владимир Путин менен боло турган жолугушуусу азырынча так эместиги айтылууда. Буга чейин Тиллерсон Италиядагы чоң жетинин жыйынында Орусияга ультиматум койгон. Анда Орусия же Америка Кошмо Штаты же болбосо Асад менен Иранды таңдашы керек деп айткан. Учурда Батыш Тиллерсонго үмүт артып, Путинди Сирия боюнча карманган позициясынан кайтарат деп күтүүдө. Орус президенти Владимир Путин аба соккулары туурасында 1-11 апрелде билдирүү жасаган болчу. Ал эл аралык коомчулукту Сириядагы химиялык чабуул деп мүнөздөргөн окуяларды иликтөөгө чакырган. Айтымда Сириянын башка аймактарында дагы, анын ичинде Дамасктын түштүк райондорунда бул сыяктуу чагымчыл аракеттер тууралуу маалыматтар бар экендигин, ал жерде кайсыл бир затты ыргытышып, Сирия бийлигин күнөөлөгөнү жатышат деген. Өз сөзүндө Орусия деп дароо туш тараптан талап, айыптоолорго реакция деле жасабай калгандыгын мындайча кошумчалады. Бул арада КМШ мамлекеттеринен келген эмгек мигранттар террордук аракеттерге көбүрөөк катышат деген тыянакты Орусиянын коопсуздук кызматы таратты. Жүргүзүлгөн иликтөөлөрдө жумуш издеп Москвага келген чет элдик жарандар террордук уюмдардын кылтагына илинип жатканы айтылат. Владимир Путин орус жарандыгын алып, андан соң экстремисттик уюмдарга кошулуп кеткен кишилердин жарандыктан ажыратуу үчүн бийлик мүмкүнчүлүктөр таба тургандыгын эскертти. Мы в соответствии с Российской Конституцией лишать никого гражданства не можем. Конституцияга ылайык биз эч кимди жарандыгынан ажырата албайбыз. Бирок биз орус жарандыгын алууда негиз болуп берген чечимдерди жокко чыгара алабыз. Биз юристтер менен кеңешип, менимче жакынкы убакытта ушундай чечим кабыл алынат. Беле кетсек, 3 апрелде Санкт-Петербургдагы метрода болгон жардырууга шектелип жаткан Акборжон Жалилов 2011 жылы атасы Орусия жараны болгондуктан алдагы орус жарандыгын алгандыгы белгилүү болгон. Көптөр ага жарандык берилгенин миграция кызматынын катасы болгон деп эсептешкен болчу. Ошол эле кезде федералдык коопсуздук кызматынын жетекчиси Александр Орусиядагы террордук топтордун негизи КМШ өлкөлөрүнөн келген эмгек мигранттарынан турат деп билдирүү жасады. Орусиянын тергөө комитети теги кыргызстандык Акборжон Жалиловду 3 апрелде орун алган Санкт-Петербургдагы метродогу жардырууну ишке ашырган деп шектүү катары карап жаткан. Жардыруудан 14 киши каза тапкан, анын ичинде жардырууну ишке ашырган болушу мүмкүн деп шектелип жаткандагы адам да бар. Кыргызстан өзүндө болуп жаткан жаңылыктарга келсек, өлкөнүн финансы министрлиги жазгы талаа иштерине дыйкандарга насыя берүүнү баштады. Бул долбоор алкагында коммерциялык банктар менен финансы министрлиги өзүнчө келишим түзгөн. Анын негизинде банктар дыйкандарга, фермерлерге 3 миллиард 300 миллион сом өлчөмдө кредиттерди беришет. Акча 3 категория менен таратылат. Алды 10%, арты 6% үстөк пулду түзөт. Дээрлик бардык насыялар 36 айга берилет экен.
Бул жана башка ушул насыялардын тегерегинде сөзүбүздү кесипдешим Мирлан Айталы менен улантканы турабыз. Мирлан, биринчи эле суроом, биз билебиз 5 жылдан бери Айыл банк аркылуу кыргызстандык фермерлер дыйкандарга ошол насыялар берилип кетет. Эми бул ирет жогоруда мен айтып өткөн өкмөт кезектеги акча бөлүнүп жаткандыгын айтып жаткандыктан кененирээк айтып берсеңиз, кандай жаңылануу бар экен, мөөнөтү кандай экен, кимдер алышат экен? Саламатсызбы Айгерим. Сиз айткандай эле бөлүнгөн насыянын көпчүлүк суммасы Айыл банк аркылуу таратылат. Бирок Айыл банк жалгыз гана банк эмес, анын жанында дагы 5 банк бар, жалпысынан 6 банк Кыргызстан боюнча. Негизинен алсак, буга чейин 2 миллиард 100 миллион сом каражат бар болчу. Дыйкандар мал чарбачылыгына, өсүмдүк өстүрүү тармагына 10%, сиз айткандай жана кайра иштетүү тармагына 6% жылдык үстөм менен 36 айга чейин ала алышат. Бүгүнкү күнгө эсептегенде жазгы талаа иштерине 1 миллиард 241 миллион сом насыя берилген. Биздин мамлекетте алган дыйкандардын, негизи республика боюнча насыя алган дыйкандардын саны такталыптыр. Ошол тизмеге азыр биздин көрүүчүлөрдүн назарын буруп кетсем. Айыл чарба тармагын каржылоо 5 долбоорунун алкагында бул күнгө чейин жеңилдетилген кредиттерди алган жарандын саны: Жалал Абад облусу 892 дыйкан, Чүй облусу 650 дыйкан, Ош облусу 497 дыйкан, Ысык көл облусу 392 дыйкан, Нарын облусу 376, Талас облусу 346, Баткен облусу 220 дыйкан. Мирлан, азыркы 5-рет берилет деп жаткан бул акчаларды берүү шарттарында мындай өзгөртүүлөр бар бекен? Анан же болбосо ошол жанагы документтер топтоо учурунда деле жаңылануу бар бекен, же мурунку эле тартибине берилет бекен? Эгерде мурунку болсо ошолор туурасында кайрадан эсиңиздерге салып өтсөк. Туура айтасыз. Жанагы аталган 6 банк маалыматына караганда, алар 3 күндүн ичинде, эгер жаран же дыйкан келип өзүнүн арызын жазып 3 күн жазса, 3 күндүн ичинде карап бир натыйжаны чыгарабыз деген убада берилүүдө. Андан тышкары башка буга чейинки насыя берүүлөрдөн бул жылдын айырмасы ушул мөөнөтү кайта кайтарып берүү мөөнөтү узартылган. Кандай айыл чарбадагы тармактагы насыяга бөлүнгөн болсо, ошол 36 айга чейин узартылган. Ушул тууралуу шарттары тууралуу кененирээк биз Айыл банктын өкүлү менен буга чейин телефон менен байланышканбыз. Ошол сөздү угуп кетсек. Райондо Айыл банктын өкүлчүлүгү бар. Ошол өкүлчүлүккө биздин дыйкандар кайрылып, заявка жазып кайрылса болот. Кайрылгандан кийин кредиттик тарыхын текшерет. Эгерде кредиттик тарыхы жакшы болсо, хозяйствосын анализ кылып, күрөөсүн баалап, анан перечень документов берилет кредит алганга, арзан насыя алганга. Минсин деген бюджетте 2017 жылга предусмотрел, и правительство планирует дополнительный акча берилет, каражат бөлүнөт. Ошону берсе, кайра финансированияны баштайбыз. Бирок менче жанагындай тартиптери жөнүндө айтып өтпөдүңүз. Мисалы 3 күнүн аралыгында каралат экен берилген арыз, ошого жараша дароо эле насыяларды алып башташат экен деп. Бирок булардын калк ичинде биздеги маалыматтарга караганда чындыгына реалдуу келгенде бул нерсе ишке ашпай жаткандыгын, ошол эле кыйынчылыктар менен толтуруп жаткандыгы туурасында маалыматтар келип жатат да. Бул туурасында кандай сизде маалыматтар бар? Расмий өкүлдөр кандай жоопторун кайтарып жатышат? Негизи эле бул чыгарылышка даярданып атканда интернет булактарында карап көрдүк, эл менен дагы баарлашып баягы сүйлөшүп көрдүк. Чындыгында келгенде мындай жалпысынан караганда калктын насыя кандай шартта, кандай түрдө алынуу боюнча маалыматы жетишсиз. Ошол сыяктуу эле айрым тургундар биз ошо интернеттен тышкарыдагы Бишкектин көчөлөрүнө чыгып, айрым тургундардын пикирин билүүнү туура чечкенбиз. Ошону азыр угуп көрөлү. Аны алышкан жок, себеби
Аны алгандардын баары тең, малы көптөр, жери барлар, акчасы барлар. Андан ылдыйраакка доступ жок. Карапайым адамга доступ жок, потому что аякта эмне экенин билбейм, документально биздин туугандар лично алган жок. Айылда сөз болуп атат, бирок мен бир кайным бар. Мына 2 айдан бери тыйын ала албай эле жүрөт. Бербей атат да, бербесе эмнесин алат? Билбейм, мен бир соседим алып турган, чото 2-3 күн, бир жумадай болуп туруп 700 000 алып турган. Нормально деп атат го 10%га, 3 жылга дейт го. Эми мен чындыгын айтсам туугандарым жок, бирок деген угуп атам элдерге, анан кандай алып атат билбейм. Эми билбейм, эми алар кандай кылып алып атат. Биз барып алалы десек ошол 3 жылга дейт. 3 жылга биз 10% менен 3 жыл болгончо анан кайра эч жерден бөлөк жерден кредит ала албай калат экенсиң. Бир алгандан кийин ала албай калам, туурабы? Бир жылда азыр ал, күзүндө бер кутул. Анан кайра ал. Ошол жакшы болуп атат да. Банкка барганда 3 жылдын аралыгында биз 18 000 акчаны кошуп берет экенбиз. А 1 жылдыгы барбы десек жок, 1 жылдыгы жок. И плюс жанагы үйдөн залогко үйдүн документин коет экен. Качан биз кутулганда анан барып теги документти берет экен. Бул видео тасмага да кошумчалап кетейин. Айыл чарба министрлиги тарабынан массалык маалымат каражаттары менен иштөө иштери дагы бир аз аксап тургансыйт. Анткени жалпыга маалымдар көп жетпей жатат да. Мисалга айтсак, дыйкандарды айыл чарба министрлиги дыйкандарды алып көрсөтүп, ушул конкрет түрдө насыяны алып, ушул иштетип өзүнүн үлүшүн көргөн деген мисалдарды азырынча көрө элекпиз айыл чарба министрлиги тарабынан. Рахмат Мирлан сизге. Дыйкандарга 5-чи рет берилет делип жаткан насыялар тууралуу Мирлан Айталы өзүнүн топтогон маалыматтары менен бөлүштү. Беле кетейин, насыяларды таратууда максималдуу түрдө төмөнкү сумма менен берүүгө аракет кылынары айтылууда, бирок бул көбүнчө банктардан көз каранды экендигин Айыл чарба министрлигинен билдиришүүдө. Быйылкы жылы айыл чарбасынын каржылоо 5 долбоору башталып жаткандыгын белгилеп өтөйүн. Кыргызстандагы насыялар алуучулардын укугун коргоо элдик башчысы Кубан Чоров менен дал ушул темада сүйлөшөлүк деген болчубуз. Кубан мырза, кош келипсиз. Саламатсыздарбы. Мен алгачкы эле суроо ушул насыялардын бөлүнүүсү, алардын колго тийиши туурасында сурагым келип турат да. Мисалы, интернет деген жакшы нерсе бар. Кээде маселе туурасында катардагы жарандар баягы өзүнүн ойлорун жазышат дегендей, өзүңүз да азыр көрдүңүз, баягы айрым шаар тургундары жогорудагы насыялардын алуу эрежелери, шарттары туурасында дагы өзүнүн ойлору менен бөлүшүп кетишти. Сиздин бааңызда негизи кандай берилип жатат ушул насыя? Эми бул жерде мындай айтыш керек да, айыл чарба тармагы бул мамлекетте жана тамак аш коопсуздугуна түздөн түз байланышы болгондуктан бул маселе өтө мамлекеттин көзөмөлүндө болуш керек да. Ошондой эле айыл чарба тармагында 60%дан ашык биздин жарандарыбыз ошо эмгектенет да. Анан ошондуктан бүгүнкү күндө мамлекеттин багы ыкмасы, аларга жардам берүү ыкмасы бул банк системасында калыптанып калган ыкмалар болуп атат да. Ошол жердеги багы талаптар жана айта кете турган нерсе бул 10% дегенде эле айыл чарба үчүн бул өтө бийик пайыз болуп эсептелет да. Анткени себеби бул айыл чарба тармагында иштегендер ошо айыл чарбадан эле киреше табат, ошол тапкан кирешесин 1 жылга чейин жеткириш керек да. Ал орточо эсеп менен алганда 1 жылда бир алардын багы рентабелдүүлүгү бир 10%дан тегерегинде эле болот да. Түшүнүктүү. Камырза, макул, бул ал жанагы пайыз менен берилип жатканы бул 5-жылдан бери эле келе жатат. Бирок азырынча ал эмес, жанагы бул кредиттердин, насыялардын жеткиликтүүлүгү туурасында сурагым келип жатат да. 5 жыл аралыгында кандай дейсиз? Мында жогорудагы ар бир саналуу гана адамдардан биз баягы пикирин топтогонго аракет кылдык. Бирок ошолордун арасында дагы көпчүлүк айтып жатат. Баланча мүлктү коюш керек болуп атат. Аны документ топтогон кыйын деп атат. 1 айдан бери ала албай, 2 айдан бери алып артынан жүгүрүп жүрөбүз деген учурлар болот. Негизи макул акча бөлүнүп жатат, бирок ошол учурда жөнөкөй эл кандай алып жатат ошол насыяны?
Эми биз статистикалык маалыматтарга карасак, орточо эсеп менен ал насыялар бир 300 миң, 250 миңдин тегерегинде ар бир кишиге берилип атат да, орточо эсеп менен. Ошондо ал жерге айыл жерлеринде билесиздер, баягы тамдын баасы деле бир 300-400 миңди түзөт да. Ошол бул кредиттерге биринчиден күрөө коюш керек да. Ал эми буга чейин көп кишилер насыя алып алгандыктан, алардын багыл күрөөлөрү банктарда бүгүнкү күндө жаткандыктан көптөгөн кишилер ошо күрөөсү жок ала алышпайт да бул насыяларды. Бул дагы кандайдыр бир чектөө киргизип атат да. Ал эми экинчиден болсо, бул насыялардын мамлекет бөлгөн каражат бул 3 миллиард, 7 миллиард деген бул өтө эле аз да. Биз деле жана статистикалык маалыматта көрүп атабыз, бир областта бир 300 киши алса, бул деген бир жагы эле бир 5-10% эле фермерлер алып атат дегенди билдирет да. 5 жылдан бери аталган насыя таратылып жатканын айтып жатабыз. Кезекте жүздөгөн адамдар бар экендиги айтылууда. Сиз айттыңыз, бир эле райондо алганда деле орто эсеппен алганда 300 адам кезекке турган болсочу. Кезек туурасында да айтып өтөйүн. Негизинде бизге жеткен маалыматтарга караганда, баягы кезегин күткөн чоң баягы тизме узун экен да. Бул ошол 200-300 адамды алып караганда деле, бул канча айга эсептегенде деле, бул балким келерки жылы же кийинки транш менен которула турган акчадан алып калышыңар мүмкүн деген дагы маалыматтар берип жатыр банктын кызматкерлери. Негизи акча тегиз жетип жатканын кандай билсек болот? Анан негизи ушунун схемасын баягы банк түзүп бергенге мүмкүнчүлүгү бар беле эсеби дегенде, бул жаатында маалымат эмнегедир биз таба алган жокпуз да. Эми албетте бул мүмкүн бир конфиденциалдуу информация болсо керек. Эми биз билгендей ошо райондордо, областтарда атайын ушундай өчүрөткө турушуп атат да элдер. Анан бирок канчалык деңгээлде ошол өчүрөткө турган кишилердин талаптары ошолдун баардыгына тегиз жетип атабы, жана ошол мурун алган кредит алгандардын кредиттери натыйжалуу болдубу, ошондой маалыматтар, анализдер тилекке каршы жок да. Мен эмелеки сөзүңүзгө аралчы, жана кезек күтүү боюнча айтып жатпайбызбы? Кандай дейсиз? Негизи багыл эң багыл насыя берген учурда дагы ошол үй бүлөнүн акыбалы же болбосо турмуш тиричилиги, анан деңгээли аныкталып туруп, анан насыялар берилиши керек да. Мисалы, менин түшүнүгүмө караганда, өкмөттүн берген насыялары ошондой критерийлерге карап анан берилиши керек. Кандай дейсиз? Балким бул жакта бир башаламандык жок эмеспи? Мисалы, баары тең эле албетте насыя же болбосо башка банктарга салыштырмалуу үстүк пайызы аз болгондуктан, балким бул акчады мен да алып калайын деп баягы жүгүрүшү мүмкүн да, аракет кылышы мүмкүн. Ошондуктан баягы чынында эле аябай муктаж болуп аткан адамдар артта калып жаткан жокпу деген суроо да. Эми чынын айтканда, баягы муктаж болуп жаткан адамдар көбүн эсеси артта калып калышы мүмкүн, анткени себеби бул ресурстар аз болуп атат да. Экинчиден болсо, жанагындай күрөөлөрү жок болуп калып атат да. Бул дагы мындайча айтканда, баягы кирешесине карата мындай дискриминация саясаты деп айтып койсок болот да банктардын. Эми бул мен башында айтып кеткен жалаң банктын принциптери менен берилип атат. Бул жерге башкача ыкмалар колдонуш керек болчу да. Мисалы, бул бизде Кыргызстанда көбүн эсеси айылдарда жана микрокредиттерди алып атат да. Бул 50 миң, 100 миңдин тегерегинде акчалар. Мындай акчалар чоң пайыз менен алышып атат да. 28-30%га чейин барысы керек. Анткени ал жерде группалык кредит деп күрөө дагы коюлбайт да. Мына ошол себептен ошондой карапайым элдер бул мамлекеттик программанын кредиттеринен тышта калып атат деп айтсак болот да.
Куан, сиз насыя алуучулардын да укугун коргоп жүрбөйсүзбү? Жыйынтыгы кандай болуп жатат? Негизи 5 жыл аралыгында азыр сиз ошол жөнүндө кеп баштайын дедиңиз эле. Сөзүңүздү бөлүп койдум. Көзгө көрүнөрлүк фактыларды мисал катары айтып бере аласызбы? Мисалы, Баланчы облусунун Түкүнчө дыйкандардын ушул жылы 5 жыл аралыгында мисалы мындай жетишкендиктерге жетти деген сыяктуу да. Эми мен айтар элем да, жанда башында айткандай, бул дыйкандар бир алардын тапкан кирешеси ошол эгерде 1 жылдык мөөнөткө бөлсө, алардын өстөрүнө көбүн эсеси жетпей да калат да. Демек алар тапкан кирешесинен мындай ашырып ала турган мүмкүнчүлүктөрү да аз болуп, жана пайыздарын дагы төлөгөнгө мүмкүнчүлүктөрү жок болуп калып атат да көбүн эсеси. Ошондуктан бул айыл чарбасына өзгөчө баягы ыкмалар керек, өзгөчө көңүл керек деп эсептейм да. Мамлекет тараптан бул банк системасында принциптер менен айыл чарбага акча берүү бул туура эмес деп эсептейм да. Рахмат пикириңизге, Куан. Өкмөттүн дыйкандарга берилип жаткан насыяларынын кандай бөлүнүп жатканы туурасында баарлаштык. 11 каналынын түз эфиринде экономист Адиз Куан Чороев болду. Баса бериле кетейин, эгер дал ушул дыйкандарга берилген насыяларды алууда кандайдыр бир көйгөйлөр жаралып калып жатса, 11 каналынын кабарчылары менен дагы байланышка чыгып, маалымдама берип койсоңуздар болот. 88 22 88 23 24 телефон номерлары аркылуу насыя ала албагандардын көйгөйүн чечүүгө биз дагы аракет кылып көрөбүз. Насыялар маселесин улантабыз. Бул арада президент Алмазбек Атамбаев кредиттер боюнча проценттик чиремдерди дагы төмөндөтүү керек деген оюн билдирди. Бул туурасында ал Улуттук банк төрагасы Толкунбек Абдуулов менен Абдууловду кабыл алып жаткан маалда билдирген. Анын айтымында жыл башынан бери өнөр жай, айыл чарба, соода, курулуш, туризм, транспорт жана байланыш тармагындагы мындан тышкары кызмат көрсөтүүлөр жаатындагы долбоорлорду каржылоо үчүн 3 миллиард сом сунушталган тууралуу маалымат берилди. Ал эми насыялар боюнча жогорку пайыздык ченем 12% өлчөмүндө белгиленген. Расмий маалыматка ылайык учурда өлкө боюнча 3373 субъектке кредит берилди. Алардын арасында эң көп Жалал Абад облусунун тургундары, эң азын Баткен облусунун дыйкандары алган. Кыргызстан боюнча жалпы 500 миңдин тегерегинде насыя алуучулар бар. Улуттук статистика комитети маалыматына ылайык насыя көбүнчөсү аялдар алып, ар бир 5-чиси төлөй албай кыйналат. 70%дан көбү болсо, аялдар 60%дан ашыгы жаш үй бүлөлөр экен. Эми спорт кабарларына келсек, Чемпиондор лигасынын чейрек финалдык оюнунун алкагында италиялык Ювентус өз талаасында Испаниянын Барселона командасын 3-0 эсебинде утуп алды. Эсеп оюндун 7-мүнөтүндө эле ачылып, Пауло Дибала Ювентустун пайдасына алгачкы топту киргизген. Андан соң 22-мүнөттө дагы бир гол жаратып, биринчи тайм 2-0 эсебинен аяктады. Оюндун экинчи жарымында команданын коргоочусу Джордж Келиянын башы менен гол киргизип, натыйжада аталган команда жеңишке жеткен. Эске салсак, Барселона оюндун финалында франциялык Парис Сен-Жермен командасынан 4-0 менен жеңилип, кайра Испанияны 6-1 эсебинде утуп алган. Эми Кыргызстандын курама командасы тууралуу дагы маалымат, дүйнөдөгү эң жогорку маяна алган футболчулардын тизмеси жарыяланды. Анда акыркы жылдары оюнчулардын жана машыктыруучулардын кирешеси бир топ жогорулгандыгы байкоого болот. Ал тизмеде Кыргызстандык оюнчулар тууралуу дагы маалыматтар бар. Ал туурасында кийинки материалда. Немис Трансфермарк.de порталынын маалыматында Кыргызстандын футбол курама командасынын баасы 1 миллион 450 миң евроны түздү. Бир жыл ичинде Кыргызстан 7 расмий матчтарга катышкан. Оюндардын 3-өсүндө утулган, 2 оюнду уткан жана калган 2 дагы оюнда тең чыккан. Кыргызстандык футболчулардын арасынан Фархат Мусабеков, Эдгар Бернхард, Тамирлан Козубаевтердин баасы 75 миң евро. Эң арзан оюнчулар делинген Азамат Байматов, Акрам Умаров жана Бактияр Дүйшөбековдор 50 миң евродан турат. Азырча мына ушундай футбол жаатындагы жаңылыктар менен берүүбүздү жыйынтыктап туралык. Биз болсо Кыргызстанда жана дүйнө жүзүндө болуп жаткан кабарларга көз салууну улантабыз. Бизден ободо калыңыз.